Саламатсызбы, Кыргызстанда иштеп саламатчылык. Бийликке келсеңиз, Орусиядан карыз алып, алардын сөзүн сүйлөп, Америкадан карыз алып, анын көзүн карап, саясат жүргүзөсүзбү же мусулман өлкөлөрү же акчасы көп араб өлкөлөрү менен мамиле түзүп, завод фабрика куруп, эл турмушун оңдоп, тарыхта жана жакшы атыңызды калтырсаңыз, жүзүңүз жарык болор эле. Баарыбыздын каалаганыбыз ушул. Мен пикирим кандай? Бийликти кандай түшүнөбүз биз? Бийликти урматтуу тургандар мындай элестетиңиздер да, мына сиздердин дагы баарыңыздардын ата-энеңиздер бар. Мыкты дыйканга колуна кетмен бербесең, ал дыйканчылык жасай албайт. Мыкты устага колуна балта менен балка же теше бербесең, ал уста мыктылап бешик жасай албайт, же болбосо бир буюм жасай албайт. Мына апаларыбыз, керемет нан жапкан апаларыбыз, чебер нан жапкан апаларыбыздын колунда жемче болбосо нан жаба албайт. Бийик максатты көздөгөн инсанга бийлик бул ошол сыяктуу курал. Бийлигин болбосо сөзүн эч ким укпайт. Бийликке умтулуп атканда эки максат менен умтулат. Бирөө ошол жерге барып өзүн көрсөтсөм деп, коркунучунан коркпойт. Себеби бийликке жетүү бул коркунуч. Түшүнгөн кишиге бул аябагандай чоң коркунуч. От күйүп турган чок. Эмнеге? Адилетсиз чечим алган жетекчи падыша акыретте ар бир пендеси үчүн жооп берет. Мына Умар разияллаху анху, экинчи халиф, бүтүндөй мусулман мамлекеттердин падышасы болуп турганда, өзүнүн эң жакын досторунан биздин тил менен айтканда прокурор таба албай коет. Эмнеге? Адилетсиз чечим кабыл алуудан корккон деп катышат. Мына имандуу коомдогу бир көрүнүш. Азыр бизде көчөдө жүргөн кимге барып президент болосуң десең, болом дейт. Катырам дейт башка. Эч ким болбойт деп айтпайт. Министр болосуңбу десе, мен быкыр болушум керек дейт. Мына ушул коомдогу жакшы эмес көрүнүштөр. Биз кайсы өлкө менен болгондо дагы илгерки ата-бабаларыбыздан калган саясат менен жашашыбыз керек. Эмне деген саясат? Алыскы кошнасы, алыскы туугандар жакынкы кошна дейт. Кошнан ким? Борбордук Азия өлкөлөрү, Россия мамлекети. Биздин тарыхыбызда, тамырыбызда бир. Каалайбызбы, каалабайбызбы ушундай. Илгери биздин кыргыздын акындары жазган. О, Россия бир боор энем деп. Эне болгон ушул. Үйдө нан таппай калганда нанды ушул жактан каалайбыз. Анан экинчиден, кимден карыз алсак ошонун сөзүн сүйлөйбүз дегенде, биринчиден карыз албай жашаганга аракет кылыш керек. Карыз албай жашаганга мүмкүнчүлүк барбы? Урматтуу туугандар, мен 100 жолу кайталайм, бар деп. Кантип? Тез гана уурулукту жоготуш керек. Уурулукту жоготуш керек. Анан бир салыштырма, сиздердин сабатыңыздар жоюлган, карап көрүңүздөр. Кыргызстан менен Швейцарияны салыштырып көрөлү. Швейцариянын мамлекетинин көлөмү бизден дээрлик 4 эсе кичүү. Биздин Чүй областында болгон мамлекет. Калкынын саны боюнча 8 миллиондон ашык, 8,5 миллион. Бюджети мамлекеттин казынасы Кыргызстандан 200 эсе көп. Биздики 1 миллиард 700 миллион доллар болуп атса, алардыкы дээрлик 240 миллиардтын тегерек 241 миллиард. Карап көрүңүздөр. Бир гана президенти бар. Өкмөтү жок. 6 гана министрлик бар. Кыргызда 44 министрлик бар. Министрлик, ведомстволор, комитеттер, агенттер бар. Ошол 8,5 миллион калкына 46 депутаты бар. 5 миллион кыргызда 120 депутат бар. Анан кантип оңолот бул мамлекет? Кантип өсөт бул мамлекет? Кантип байыйт бул мамлекет? Сиздердин деле кабарыңыздар бар, азыр Кудайга шүгүр, WhatsApp деген бар, интернет деген бар, баардыгынан кабарыңыздар бар.
Мадумаров mesela баары от келеткандай эле катышат да коркушат. Эмне коркот? Тартиптен коркушат. Бул келсе, чычканга кебек алдырбайт, өзү да жебейт, бөтөнгө да жедирбейт деп ушунан коркушат. Чындыгында ошондой болот. Себеп эң жаман каттуу кечирилүүбүз күнөөлөрдүн бири элдин акысын жеш. Анын ичинде жетим менен жетимдин акысын жеш. Анын ичинде мунжу менен майыстын акысын жеш. Биздин жетекчилерде ушундай сезим барбы? Жок. Ошол жактан кабары барбы? Жок. Алардын кызыкчылыгы эмнеде? 5 күндүк бул өмүрдө жашап калыш. Мен мынау дүйнөдөн коркпойм. Мен ахиреттен коркпойм. Мен мынау дүйнөдө конституция, мыйзам алдынан коркпойм. Алланын алдында барганда эмнеге жооп бересиң ушундан коркпойм. Биз имандуу мамлекет курсак, мына ошол сиз айтып аткандай, ол эч кимдин көзүн карабап жашасак болот.